Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2024 жылдың аяқтарында шығып, мықты чақан сериалдардың қатарына қосылған. Ешбір башкесер ала албаган буйрутмаларды алып, өзүнүн чебердүүлүгү аларды жок кылып турган адам тууралуу Чөрүнүн жашоосу аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан алдыңкы мүнөттөр толугу менен мыкты өтүшүнө ишенип турган болсоңуз, акырындан баштай берели. День шакала. Тасманын башында жумушуна бара жаткан аксакалды көрөбүз. Ал өз жумушун көп деле жакшы көрбөгөндөн араң эле кыймылдап ишке киришет. Бирок биз ушул жерде аксакалдын максаты такыр эле башка экен деген түшүнөбүз. Бир кезде ал тапанчасын алып эле кеңседегилерди чекеден аткылай баштап, арасынан Ильяс деген баланын артынан эле куулап жөнөйт. Ал Ильясты жарадар кылып, аны өлтүргөнгө мүмкүнчүлүгү болгондугуна карабай эле дубалды аткан бойдон качып кетип калат. Бул убакта окуя болуп жаткан жерге тартип сакчылар келип калгандыктан аксакал кеңсенин там башына чыгып, ылдый тарапка түтүн чыгаруучу түтүкчөлөрдү ыргытат дагы өзү жип менен түшүп эле көздөн кайың болот. Бул окуялардын бардыгы Германиянын Мюнхен шаарында болуп жаткан. Биз окуядан кийин кылмышты кылып койгон аксакал такыр эле аксакал эмес, болгону бет кап кийинген жаш бала экен деген түшүнөбүз. Каарманыбыз Ильясты жарадар кылып өлтүрбөй койгондугунун максаты анын атасы жакында Германиянын өлкө баштыгына талапкерлигин коюп жаткан Манфред Фест баласы ооруканага жатып калганда аны көрүүгө келген кезде өлтүрүп коюуну максат кылыптыр. Ошондуктан ал бир кезде өзүнүн иш мерчемине даярданып, кийим салган кутучасын алып эле мынтык жасай баштайт. Көрсө анын мынтыгы жашыруун атайын чемоданынын кармагычтарына орнотулуптур. Бул убакта айткандай эле Манфред Фест баласын көрүүгө ооруканага келе жаткан. Каарманыбыз болсо мылтыгын толугу менен даярдап, оорукананын эшигин аңдып, шамалдын багытын карап, аралыгын эсептеп, ок канча убакытта жетет текшере баштайт. Ошентип бир кезде Манфред ал жерге келип, каарманыбыз ошол убакта огун чыгарып, Манфред имараттын ичине кирген кезде башына ок тийип ошол жерде жан берет. Каарманыбыз болсо мылтыгын кайрадан эле чемоданына чогултуп, бир заматта эле ал жерден жок болуп кетет. Ал жөн эле жок болбостон кылмышты кылган бөлмөсүн жана унаасын дагы жардырып жиберет. Биз мындан соң Англиянын Мионалды атайын бөлүгүнүн тыңчысы Бианка деген эже менен таанышабыз. Бианка курал-жарак тармагында чебер болгондуктан өзүнүн жумушуна берилип аябай жакшы аткарчу. Анда англиялык тыңчыларга дагы Германияда болгон окуя тууралуу маалымат жетип, германиялык кесиптештери алардан жардам сурап, кылмышкер Манфредти 3815 метр аралыктан атыптыр. Анан дагы биз аны видео байкоодон артынан гана көрдүк деп каарманыбыз чемоданын сүйрүп бара жаткан жеринен видеого түшүп калгандыгын көргөзүшөт. Муну көргөн Бианка силердин ырастаган маалыматыңар такпы деп кайра эле сурай баштайт. Анткени аралыктан атыш боюнча рекорд 3500 метрден ашпайт эле. Анан дагы көзгө таар мылтык кылмышкер сүйрөп бара жаткан чемоданга батмак эмес. Демек бул кылмышкер Норман Сток деген адам менен иштешиши мүмкүн. Дүйнөдө Нормандан өткөн мылтыкты жашырып жасаган адам жок. Биз эң биринчи Норман Стокту табышыбыз керек, бирок анын кайда экендигин эч ким билбейт деп айтат. Бул убакта каарманыбыз көз айнегин тагынып алып, өзүн жөпчөнүкөй адамдай көрсөтүп, Германиядан чыгып Англия көздөй чек арасынан оп-оңой эле өтүп кетет. Бианканы болсо башчысы чакырып, ага ишеним көрсөтүп, бул ишти сага тапшырайын, териштирүүңдү башта десе, Бианка дароо эле ишине киришет. Анда жумушун жакшы аткарган Бианка бирок үй бүлөсүнө такыр көңүл бура албай, алар менен көп убакыт өткөрө албай, көп учурда кызы капа боло берчү. Каарманыбыз болсо биринчи маселени чечкенден кийин көп өтпөй эле экинчи маселеге өтүп, жаңы буйрутма алуу боюнча кардар менен кызматташа баштайт. Көрсө каарманыбыз чоң суммага жалданып, адам өлтүрүп, башкесер болуп иштейт экен. Бул жолку кардары ага 10 миллион доллар сунуштап, сен Уле Даг Чарльз деген адамды өлтүрүшүң керек, аны УДЧ деп коюшат. Менин сунушум 10 миллион доллар десе, каарманыбыз 100 миллион доллардан ылдыйына макул эмесмин деп дароо эле кетип калат. Мындан соң каарманыбыз Испаниянын Кадис аймагына баргандыгын көрөбүз. Көрсө каарманыбыздын жумуштан сырткары кадимкидей эле үй бүлөсү, сүйүктүү аялы жана экөөнүн перзенти бар экен. Бирок каарманыбыздын үй бүлөсү анын эмне иш менен алек болуп жүргөндүгүн билчү эмес. Сыягы ал дагы МСН коюнун жетекчилерине окшоп жалганды кыйын сүйлөйт окшойт. Можем ли мы доверять убийце Манфреда Феста? Биз бул убакта Америкада бай адамдар чогулуп алып сүйлөшүп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө алардын арасында буга чейин каарманыбызга буйрутма берген аял отуруп, жанындагыларга башкесер 100 миллион доллар сурап жатат деген талабын айтат. Биз ушул жерде бул бай адамдар эмне үчүн УДЧны өлтүрүүгө аракет кылып жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө ал адам Агым деген тиркеме ойлоп таап, аны жакында ишке киргизет экен. Ал тиркеменин кызматы банктарда кандай акча жүгүртүү болбосун аны ачык көрсөтүп берүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Ошондуктан байлар чогулуп алып, өздөрүнүн акча жүгүртүүсүн билгизгиси келбей, тиркемени чыгарып жаткан Чарльзды өлтүрүүнү чечишиптир. Бул убакта Бианка өзүнүн териштирүү иштерин баштап, каарманыбыздын видео байкоого түшүп калган учурларын көрүп, буга чейин кылмыштуу чөйрөдө жүрүп, бирок отуруп чыккан өзүнүн көчөдөгү ушакчыларына байланышка чыгып, буга чейин кеп болгон мылтыктарды жашырып жасаган Норман Скотт боюнча маалымат издей баштайт. Бианка ошентип жүрүп Нормандын бир тууган агасынын аялы менен таанышып калат. Көрсө ал аял бир кезде түрмөдө олтуруп, кылмышкерлер тууралуу баалуу маалымат бергендиги үчүн Бианканы түрмөдөн чыгарган экен. Анда Бианка ал аялга байланышка чыгып, аны коркутуп үркүтүп, сен мага Нормандын дарегин же болбосо анын байланыш сандарын таап бергиниң, болбосо
сени кайра эле камап коюш менин колумдан келет деп жанагы аялды коркутуп, ал аял корккондуктан күйөөсүнөн иниси Нормандын дарегин сурай баштайт. Башкесер болсо бул убакта үй бүлөсү менен кайын журтун чакырып кичинекей наристесинин туулган күнүн белгилей башташат. Анда келгендер өздөрүнүн аргандай белектерин алып келишип майрам шаңдуу уланып, ошол маалда эле каарманыбызга кат келип ал тез арада жумушу менен жөнөш керек болот. Анда аялы Нурия бул нерсеге канчалык капа болбосун, бирок күйөөсүнүн чечимин сыйлап, эми сен жумушуңа барышың керек да. Кел сени аэропортко өзүм жеткирип коеюн деп каарманыбыз жок дегенине карабай эле унаасына салып алып жөнөп, каарманыбызды аэропортко калтырып өзү андан нары үйүнө кетет. Бирок башкесер бул убакта эч жака учмак эмес. Ал биринчи эле көп суммадагы акча жана паспорттарды бекитип койгон жерге барып, ал жактан өзүнө керектүүсүн алып, андан соң таксиге олтуруп алып кетип бара жаткан жерден аны аялы көрүп калат. Мындай учурда ар бир аялдын оюна бир эле нерсе келгендей, Нурия дагы күйөөсүнүн ойношу бар окшойт деп ойлоп калат. Ларри, пожалуйста, позвони Норману. Бул убакта Элис күйөөсүнүн Нормандын байланыш сандарын ала албай жүргөн. Бирок бир күнү күйөөсү алаксып уюлдук аппаратын таштап кеткен кезде Элис Нормандын байланыш сандарын тартып алып, сүрөттү дароо эле Бианкадан кутулайын деп жөнөтүп жиберет. Бул убакта Бианка үй бүлөсү менен коноктосуп олтурушкан эле. Ал буга чейин деле үй бүлөсү менен аз убакыт болгондугу жетишпегенсип сүрөт келген кезде дагы кеткенге туура келип, күйөөсү жана кызынан кечирим сурап жумушуна жөнөйт. Ошентип тыгынчы байланыш сандар аркылуу Нормандын жайгашкан жерин оңой эле таап алып, анын Белоруссияда экендигин билип жардамчыларын алып кармоого жөнөйт. Башкесер болсо бул убакта Германияга кайра келип, буга чейинки буйрутма берген аял менен кайра жолугат. Көрсө анын шериктери $100 миллион макулдугун беришип, алдын ала $50 миллион эмес, $20 миллион которо алабыз. Калганын маселени чечкенден кийин беребиз десе, каарманыбыз бир аз ойлонуп, бирок макулдугун берип, бирок кыз өзүнүн талабын коюп, сен УДЧны 28-ине чейин өлтүрүшүң керек. Антпесең ал 28 агым деген тиркемесин ишке киргизет. Биздин талабыбыз ошого чейин жок кылышың керек. Анан дагы мындан кийин УДЧ жөнүндө сүйлөшкөндө анын атын Раден деп атап коебуз. Сенин дагы каймана атыңды билсек болобу десе, каарманыбыз чөйрү деп жооп берет. Приближаюсь. Бул убакта Бианка адамдары менен Нормандын жайгашкан жерин таап келишкен. Бирок Норман алардын келерин билип даярданып туруптур. Ошондуктан эшигине жарылуучу заттарды коюп, Бианканын адамдарынын бирини өлтүрүп, экинчиси мылтыгы менен атып жок кылып, андан соң Нивага олтурат дагы минге коет. Эки адамын жоготкон Бианка ошондо гана аларды бирөө сатып койгондугун түшүндү окшойт. Бирок ал курук кол кайтпай, окуя болгон жерден чемодан көрүп калып, аны өзү менен кошо ала келет. Ал дароо эле чемоданга орнотулган мылтыкты башчыларына көрсөтүп, буга чейин ойлоп жаткан күмөнү ачыкталып, башчылары ошондо гана Бианканын сөзүнө ынанып, Мюнхенде болуп өткөн кылмышка Нормандын тиешеси бар экендигин билишет. Эң кызыгы, ал чемодан менен чек арадан өткөндө чек ара кызматкерлери эчтекени байкашпаптыр. Ошондой күндөрдүн биринде каймана аты чөйрү каарманыбыз аялы Нурияга коңгуроо кылып калат. Анда Нурия аны көрүп калгандыгын ачыгын айтып, сен мага ишиң жөнүндө эч качан айтпайсың. Мен бир дагы сенин кесиптештериңди көргөн деле эмесмин, сен негизи чындап эле ишке деп кетесиңби? Же жөн эле ойноштук кылып мени алдап жүрөсүңбү? Мен сенин сөздөрүңө ишенгим деле келбей калды десе, каарманыбыз жооп берип, мен сени жана балабыз Карлиттаны жакшы көрөмүн, ал ишке эмнеге бармак элем? Ишенбесең видео чалуудан көрсөтөйүн деп өзү олтурган мейманкананы көрсөтүп, жалгыз экендигин аныктап, андан соң баламды көргүм келип жатат деп Карлиттаны көргөндөн кийин аялы менен коштошот. Бирок аялы дагы деле күйөөсүнүн сөзүнө ишенбей, эмнегедир күмөн санап, анын үйүндөгү бөлмөсүн текшере баштайт. Ал бир кезде күйөөсүнүн кийимдерин аңтарып жатып, полдо жайгашкан сейфти таап алды. Ушундай күндөрдүн биринде Элистин күйөөсү Ларриге бир тууган иниси Норман коңгуроо кылат. Анда Элис үйгө келген кезде Ларри ага кайрылып, сен деги эмне кылып жүрөсүң? Сен эмне үчүн мени кайра иним Норманга коңгуроо кыл деп жаттың? Анын кайда жайгашкандыгын эч ким билбейт эле, бирок мен коңгуроо кылгандан кийин анын үйүн кайдан жайдан атайын багыттагы жоокерлер бастырып киришиптир. Сен эмне кылып койгондугуңду өзүң түшүнүп жатасыңбы деп анын колунан уюлдук аппаратын жулуп алып, ал Бианкага байланыш сандарды жөнөткөндүгүн көрүп калат. Анда Элис ансыз деле коркуп турган күйөөсүнөн качканга аракет кылып, бирок Ларри оңой эле жетип алды. Бул убакта Бианка Норманга бирөө кабар жеткиргендигин айтып, ошол тууралуу териштирүү башталат. Көрсө алардын ишканасында бул иш-чара тууралуу 4 канадан билчү экен. Ошондуктан төртөөбүздүн арабыздан бирөөбүз чыккынча аны табышыбыз керек деп башчысы менен сүйлөшүп калат. Бул убакта Нурия бир тууган агасы менен апасын чакырып, аларга сейфти көрсөтүп, ар кайсы сыр сандарды жазып көрүшүп, бирок такыр эле ача албай коюшат. Анда Нурия үйүндөгү эски кагаздарды таап чыгып, сейф жөнүндө маалымат издеп жатып, үйүнүн чиймесинен өмүрү кирбеген бейтааныш бөлмөнү көрөт. Бул бөлмө чиймеде
бар болгондугу менен Нурия ал бөлмөгө бир дагы кирген эмес экен. Ошондуктан алар бөлмөнү издей башташып күзгүнүн артынан эшикти байкашат. Эми каарманыбыз чөрүнүн аялынан жашырган сырлары толугу менен ачыла баштады окшойт. Анткени Нуриянын агасы атайын шаймандарды алып келип жанагы эшикти ачууга жардам берип, ичине киришип ичинен өтө көп суммадагы акчаларды ар кайсы өлкөнүн паспортторун жана башка адам кылып өзгөртүүчү бет каптарды көрүшөт. Кызыгы ал бөлмөдө видео байкоо орнотулуп, ал каарманыбыздын уюлдук аппаратына уланыптыр. Андыктан чөрү уюлдук аппаратын ачып өзүнүн жашыруун бөлмөсүнө аялынын киргендигин көрөт. Здравствуйте. Спасибо. Биз мындан соң тасманын башында бутунан жаракат алып ооруканага түшкөн Ильяс атасынын тажыясына келгендигин көрөбүз. Бул убакта чөрү өлтүргөн Манфреддин акыркы сапарга узатуу аземи болуп жаткан эле. Анда келгендер унааларына олтуруп алып көрүстөндү көздөп жөнөшөт. Окуя болгондон кийин Ильястын жан сакчылары көбөйүп анын ар бир кадамын текшерип жатышкан. Бирок бир кезде эле Ильяс бара жаткан унаанын айдоочусу сөз баштап жанындагы адамды атып өлтүрүп, көрсө айдоочунун кийимин кийген каарманыбыз чөрү экендигин билебиз. Ал анда бир заматта эле катардан чыгып Ильяс олтурган унааны айдап качып жөнөп, артынан кубалап келе жаткан жан сакчылардан бат эле кутулуп кетет. Көрсө атасын өлтүрүш үчүн каарманыбызга Ильяс өзү буйрутма бериптир. Бирок каарманыбыз Ильястын өзүн дагы жарадар кылгандыгы үчүн келишим түзүлгөн акчаны толук бербей койгон болот. Ошондуктан чөрү аны уурдап кетет дагы унааны бир жерге токтотуп, эми негизи маселе акчада деле эмес. Сен өзүңдүн убадаңды аткарбадың деп аны өлтүрүп туруп унаасын жардырып ал жерден кетип калат. Бул окуядан кийин Германиядагы ызы-чуу мурдагыдан дагы катууланып, бийликтеги саясатчылар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн коркуп, Германиянын коопсуздук кызматкерлери дагы бир жолу англиялыктар менен байланышка чыгат. Алар болуп өткөн окуяны айтып беришип, кылмышкерди сүрөттөп, кылмышкер орто жаштагы адам экен. Бирок анын жүзүн эч ким көрө албаптыр деп маалыматка жарытарлык деле бай эмес экендиги билинет. Бул убакта Бианка кылмыш иши Германияда болуп жаткандыгы менен кылмышкер өзү англиялык экендигин түшүнөт. Анткени ал буга чейин кылмышкер колдонгон тапанчаны көрүп, ал тапанча бир гана Англияда чыккандыгын билет. Анан дагы Бианка жардамчысы аркылуу Джордж Хэнд деген адам тууралуу маалымат чогултуп, ал адам бир кезде англиялык жоокерлердин арасынан эң мыкты көз катар экендиги тууралуу маалымат табат. Анда Бианка дароо эле ошол адамга барып жолугуп, андан сурамжылап 3800 метр аралыктан тамай атса болобу десе, Джордж жок деген жообун берет. Ал сөзүн улантып, мен билген көз катарлардан бир дагы мындай адам болгон эмес, азыр деле жок. Бирок мен Афганистанда жүргөн мезгилде бир адамды тааныйт элем, ал өтө укмуштуу даятчу. Анын аты Александр Даген эле. Өкүнүчтүүсү ал 10 жыл мурда Афганистанда Кабул шаарында өлүп калган деп айтат. Анда Бианка Джорджтон жарытарлык деле маалымат ала албагандыктан ал жерден кетүүгө туура келет. Бул убакта каарманыбыз чөрү чечинип алып, фигураны көрдүңөрбү деген престерин жалтыратып эки жака басып жаткандыгын көрөбүз. Көрсө ал аялы Нурияны Парижге чакырып, аны менен жолугууну чечиптир. Анда Нурия келип эле каарманыбыздын бетине шапалак менен чаап, сен деги жакшынакайлы адамсыңбы? Үйдө тапанчаларың бар экен, андан сырткарыда ар кандай паспорттор бар экен. Мен билбеген сыр көп окшойт десе, каарманыбыз аялын сооротуп, мен сага ошонун бардыгын түшүндүрүп берүү үчүн чакырдым. Көп эле ачууга алдырбай, мени угуп турчу, мен бул үйдөгү өтө бир бай адамдар менен иштешем. Болгону алардын маселесин мыйзамсыз жол менен чечип берүүгө туура келет десе, Нурия чочуп кетип, сен эмне адам өлтүрөсүңбү деп суроо салат. Анда каарманыбыз жооп берип, каяктагы нерсени айтпачы, Кудай сактасын, андай жолдон алысмын мен. Болгону пара берип же болбосо коркутуп үркүтүүгө туура келген учурлар болот. Буйруса 2 жума сабыр кылсаң, мен акыркы буйрутмамды алып бул ишимди токтотоюн деп жатамын. 2 жумадан кийин буйруса балам экөөңөрдүн жаныңардан эч жакка кетпеймин деп аялын ишендирет. Биз мындан соң Ларри аялы Элис кылган иши үчүн аны өлтүрүп койгондугун көрөбүз. Ал бир кезде аялынын уюлдук аппаратын алат дагы байланыш сандарды кимге жөнөткөндүгүн издеп териштире баштайт. Ошентип Ларринин аракетинен майнап чыгып, ал бат эле Бианканын үйүнүн дарегин таап алат. Ты должна все видеть. Ларри Бианканын үйүнө барып, жалгыз жүргөн кызын барымтага алып, Бианкадан өч алайын деп жатып, бирок бутунан жаракат алып колго түшүп калат. Каарманыбыз чөрү болсо бул убакта Эстония мамлекетинин Таллин аймагындагы маданият үйлөрүнүн бирин текшерип жаткан. Көрсө жакында ага берилген буйрутмадагы адам ушул жака келип эл алдында чыкмак экен. Сыягы каарманыбыз ал имараттын түзүлүшүн карап ишмерчем түзүп, учуду келген маалда ошол жерден атып жок кылууну чечти окшойт. Ал мындан соң дароо эле Норман Стокко коңгуроо кылып, мага жаңы курал керек, тез арада жасап бере аласыңбы десе, Норман жооп берип, мага кол салынган кезде оң колуман жаракат алдым. Тез арада кыйын болуп калат, жардамчы керек десе, каарманыбыз өзү барып жардам берүүнү чечип, Норман экөө ошондо гана биринчи жолу жолугат. Көрсө чөрү бул жолу мылтыкты буту сынганда кие турган гипске бекитүүнү чечиптир. Бирок ал кире турган имаратта темир издөөчү аппарат болгондуктан мылтыкты желимден жасайлы деп, оюнун бардыгын Норманга түшүндүрсө, Норман анын чечимин тапсак болот деген сөзүн айтат. Ошентип Норман каарманыбыздын жардамы менен мылтыктын жасалгалоосун бардыгын эсептеп чыгып, 3D принтер менен темир кошулбаган мылтыкты жасоону баштайт.
башташат. Бул убакта Нормандын агасы Ларри тартип сакчылардын кароосунда ооруканада жаткан эле. Бир кезде Бианка жардамчысы менен келип эле аны домчуктура баштап, оорган бутун тепкилеп, сен менин дарегимди кайдан билип алдың? Эниң Норман кайда экендигин бизге айтпай турган болсоң, мен сени дагы эниңди дагы таап өлтүрөмүн. Ошондуктан көп эле менин ачуумду келтирбей, батыраак айтканың. Эгер айта турган болсоң, сен дагы эниң Норман дагы болгону 5 жылга камаласыңар. 5 жылдан кийин чыгып эн эркиндикте жашай берсеңер болот деп кайра домчуктуруп, Ларриге кыйноо көрсөтө бергендиктен ал айласы жок айтып берет. Бирок Ларри иниси Нормандын так кайсы жерде экендигин билбейт эле. Болгону анын Будапешт шаарында жайгашкандыгын билип, ошол гана маалыматты бере алат. Бул убакта ансыз деле үй бүлөсү менен мамилеси узай баштаган Бианканын үйүнө Ларри кол салгандан кийин кызы менен такыр эле мамилеси бузулуп, күйөөсү болсо кызын үйүнөн алып кетип, Бианкага азырынча көрүшпөй эле туралы деген сөзүн айтат. Бул убакта каармандарыбыз дагы деле мылтыкты даярдоо менен алектенип жатышкан. Күндөрдүн биринде Бианкага Нормандын жайгашкан жери тууралуу маалымат келип, алар дароо эле Будапештке жөнөшүп, адамдары менен курал-жарактарын көтөрүп алышып, тез эле Будапештке жетип келишет. Чөөрү менен Норман болсо мылтыкты толугу менен даярдап, каарманыбыз аны бутуна кийип дагы көрүп, андан соң анын ичиндеги мылтыктын шаймандарын алып, аны бириктирип атып көрүүнү чечет. Анда Норман бул мылтыкка даярдалган атайын 8 окту берип, мылтык темирден болбогондуктан 8 жолу гана аталат. Эскертип коеюн, машыга турган болсоң аз эле атканың деп түшүндүрөт. Анда каарманыбыз токойго барып, Шамалсайдын дарыбызын илип алып, аны атып көрүп, мылтыктын даяр экендигин түшүнөт. Бул убакта Бианка дагы адамдары менен көздөгөн жерине жетип келип, токойдон кайтып келе жаткан чөөрү аларды байкап калып, дароо эле Норманга коңгуроо кылып, сага коноктор келатат, батыраак качканың деп айтат. Бирок Норман качканга жетишпей калып, Бианка адамдары менен аны оңой эле колго түшүрүп, мылтыктары менен коркутуп сурагала баштаган кезде чөөрү ашча нерсени айтып койбосун деп Норманды алыстан атып жок кылат. Анда Бианка адамдары менен каарманыбызды кубалап жөнөп, ал качып бара жатып, ал жердеги аттардын бирин минип, артынан унаа менен кубалап келе жаткандардан кутулайын деп токойго кире качат. Мындан соң каарманыбыз бийиктиктен сууга секирип, Бианкадан толугу менен кутулуп, ошол маалда жамгыр башталгандыктан бейтааныш адамдын чөп жыйылган тамына кирип уктап дагы калат. Бир кезде тамдын кожоюну келип, каарманыбызды уктата чаап, андан соң байлап салып, мылтыгы менен коркутуп, менин тамыма уурулукка киргенден чарчабадыңар го, мен сага бир көргүлүктү көрсөтөйүнчү деп коркутуп жатып, каарманыбыздын дагы мылтыгын байкап калат. Анда чөөрү ал адамдын аты Атила экендигин билип, ага кайрылып, мен сага акча төлөп берейин, маселени жеринде эле чечели десе, Атила болбой эле агасы Габиге коңгуроо кылып, менин үйүмө батыраак келе калганың, бул жерде мен бир күмөндүү бирөөнү кармап алдым деп айтат. Көрсө Атила агасы Габи экөө кылмышкерди коркутуп, андан көп сумма талап кылууну каалашыптыр. Бирок алардын ойлогон ою кымындай дагы ишке ашпай, убактысы кетип жаткан каарманыбыз Атиланы жок кылып, андан соң унаага олтуруп качайын деп жаткан кезде агасы Габи келип калат. Анда чөөрү Габини деле көз ачып жумгучаңды жок кылды. Ал жерге Габинин колунда иштеген Ласло деген дагы бала келген эле. Анда каарманыбыз Ласлого унаасын айдатып алып, ал жерден кетет. Бул убакта Нормандын кеңсесин тинтип жаткан Бианка адамдары менен окуя болгон жерге келип, ал жерден 2 адамдын өлүп жаткандыгын көрүп, бул нерсеге дагы чөөрүнүн тиешеси бар экендигин түшүнөт. Чөөрү болсо Ласлонун уюлдук аппаратын алып, аялына коңгуроо кылып, менде өтө чоң маселе пайда болуп калды. Ошондуктан үйгө кайтпай калышым толук ыктымал, андыктан сенин үнүңдү уккум келди. Жумушумда күтүүсүз жагдайлар пайда болуп калды десе, аялы ага жардам берүүгө даяр экендигин айтып, мен Будапештке барайын десе, каарманыбыз башка аргасы жок экендигин түшүнүп, аялына өзүнө керектүү жардамдарды айтат. Каарманыбыз мындан соң шаарга жеткенден кийин Ласлону коркутуп, эгер тартип сакчылар мен жөнүндө сурай турган болсо, эчтекени билбеймин деп айткын. Менин жүзүмдү көргөн жоксуң, үнүмдү дагы уккан жоксуң. Болбосо мен сенин үйүңдү оңой эле таап, үй бүлөң менен кошо жок кылам деп бир маалда эле көздөн кайың болот. Бул убакта агым тиркемесин чыгарууга 4 күн калып, учуду ал нерсеге даярдык көрүп, сүйлөй турган жерге ок өткөзбөй турган айнек коюуну чечишет. Анткени учуду өзү деле аны өлтүрүп кетүүсү толук ыктымал экендигин түшүнүп жаткан. Шаарга келген каарманыбыз мейманканалардын бирине жайгашып, аялына коңгуроо кылып, ошол жака келүүсүн суранат. Көрсө чөөрү аялына ал ансыз деле буга чейин билип калган жашыруун бөлмө жөнүндө айтып, ал жактан керектүү паспорт жана жүзүн алмаштыруучу шаймандарын алып келүүнү суранган болот. Суранычын аткарган аялы Нурия буга чейин каарманыбыз өзүнүн жумушу жөнүндө түшүндүрүп бергендиги менен, дагы деле каарманыбыздын сөздөрүнө толук ишенбей, сыртынан билгизбегендиги менен ичинен күмөн санай берет. Кандай болбосун чөөрү Нуриянын көзүнчө эле келбетин алмаштыруу ишин баштап, тез арада эле аксакалга айланып, бутуна жанагы курал-жарактар жайгашкан гипсти кийип алып, аэропортко барып Эстониянын Таллин аймагына учуп жөнөйт.
Бул убакта Бианкага башчысы Ойси коңгуроо кылып бизге жеткен маалымат боюнча учуду жакында Таллинге барат экен. Ал ошол жактан агым тиркемесинин бет ачаарын кылат. Сен дагы ошол жака дароо жөнөгүн деп Бианка дагы дароо эле аэропортко барып, бул убакта учакка олтуруп калган каарманыбыз ошол убакта Бианка дагы учакка олтуруп келе жаткандыгын көрөт. Чөйрө Бианканы ал Норманды кармаганы келгенде таанып калган эле. Ошондуктан каарманыбызга демек булар менин изиме түшүптүр деген ой келе баштайт. Доброе утро. Приветствую на операции «Анубис». Көрсө Бианка иштеген Англиянын Ми-6 уюму Эстонияда атайын кеңсе ачып, чөйрөнүн учудуга кол сала тургандыгы тууралуу маалыматты билишип, ал жерде чөйрөнү кармоону жетишет. Алар бул учурда чөйрөнү көргөндөрдө маалымат чогултуучу фотороботун түзүп койушкан дагы болот. Бирок алар түзгөн сүрөт каарманыбызга көп деле окшошкон жок. Кандай болбосун тартип сакчылар жакында учуду келе турган маданият үйүн толугу менен текшеришип, ал жерде тинтүүгө алып, даярдыкты катуу көрүшүп, коопсуздук маселесин чече башташат. Бирок алар канчалык аракет кылбасын, чөйрө алардан бир кадам алдыда экен. Көрсө каарманыбыз буга чейин эле маданият үйүндө концерт болуп жаткан кезде даярдыгын көрүп концертке кирип, концерт учурунда имараттын шыбына чыгып бекинип жатып алган болот. Ошондуктан ал бийиктикте жатып алып Бианка жана башкалар даярдык көрүп аткандыгын көрүп жаткан. Ошентип бир кезде сыйлуу коноктор келе баштап иш-чара башталып, залга элдер толуп учудуны күтө башташат. Ошол мезгилде каарманыбыз дагы 2 күндөн бери кыймылдабай жаткан ордунан чыгып, ал жердеги күзөтчүлөрдү жок кылып, мылтыгын даярдап бул убакта сахнага чыгып калган учудуга көзөй баштайт. Болуп жаткан окуя камерага тартылып бүткүлдүүнү көрүп жаткан эле. Каарманыбыз учудуну ок өткөзбөй турган терезеден чыгуусун күтүп, чыккан убакта эле дароо атып салайын деп күтүп жаткан болчу. Да! Черту тиранов! Бирок ошол маалда эле түшүнүксүз жагдай пайда болуп, учудунун артынан башка бирөө келип аны өлтүрүүгө аракет кылып, учудуну жан сакчылары алып чыгып кетип калып, каарманыбыздын ою ишке ашпай имараттын ичинде ызы чуу башталат. Анда чөйрөгө дагы ал жерден кетүүгө туура келип, ызы чуудагы адамдарга аралашып, эч кимге билгизбей жөп-жөнөкөй адамдай эле чыгып кетүүгө жетишет. 0,5. Биз мындан соң 2013-жылы болгон окуяларды көрө баштайбыз. Көрсө буга чейин сөз болгон Афганистанда кызмат кылган өтө мыкты көз катар Александр Даган каарманыбыз чөйрө экендигин билебиз. Каарманыбыз шериги Кас менен 6 сааттан бери кыймылдабай көздөгөн адамын күтүп жаткан адам келген кезде 1400 метр аралыктан таамай атып өлтүрөт. Мындан соң алар өздөрүнүн базасына кайтышып, бул жолу дагы каарманыбыз өзүнүн чебердүүлүгүн көрсөткөндөн аны макташып, башчыларынын бири келип Даган менен Гасты мактап, силер тапшырманы жакшы аткардыңар, эми эс алууга барсаңар болот деп кой берип жиберет. Ошентип алар эс алуучу жайлардын биринде шараптан ичип коюп, ар кайсы сөздөрдү сүйлөшүп олтурган. Бир кезде эле алардын жанына бейтааныш адам келип, Гасты атайлап эле сүзүп кетип, каармандарыбыз менен таанышып, аларга ичимдик алып берип, өзүнүн бир кезде эле сунушун айта баштайт. Мен билгенден силер Афганистанга келген жоокерлердин арасынан эң мыктысыңар. Алыстан көз катарлардын арасынан дагы күчтүү экениңерди билдим. Мен Барзани деген өтө бир таасирдүү адамдын колунда иштеймин. Эгер силер ал адамдын душманын жок кылганга жардам берсеңер, өтө чоң сумма төлөп берүүгө даяр. Менимче жоокерлик кызматта көп деле акча таппасаңар керек деп өзүнүн байланыш сандарын таштап коюп кетип калат. Көрсө каармандарыбыз көп ойлонушуп, эс алуу убакыттан пайдаланып, бейтааныш адамдын буйрутмасын алып, ал айткан адамды жок кылышыптыр. Анда Драган менен Гас тапшырманы ийгиликтүү аткаргандыгы үчүн бейтааныш адам аларга дароо эле акчасын берип, эгер кааласаңар биргеликте иштешели, менин башчым Барзаниге силердей адамдар керек. Макул болсоңор коңгуроо кыласыңар десе, каармандарыбыз акчасын алып эле дароо кетип калышат. Сыягы ошол күндөн кийин чөйрө каймана аты бар Драгандын бул жашоосу башталып кеткен окшойт. Кандай болбосун каармандарыбыз армиядагы кызматын улантып, ар кайсы тапшырмаларды аткарышып, алардын тобу жоокерлердин арасындагы эң күчтүү топ болчу. Ошондуктан каармандарыбызды Талибандын башчыларын жок кылыш үчүн же болбосо алардын кээ бирлерин каматыш үчүн жөнөтүп турчу эле. Күндөрдүн биринде жоокерлер даректи алып алып дагы бир тапшырмага жөнөп кетишет. Бул убакта алар бара турган жерде үйлөнүү той болуп жаткан. Анда Даган адаттагыдай эле Гас менен алыста жатып алып, көз катар мылтыгы менен байкап, башка шериктерин алыстан коргоо кызматын аткара башташат. Калган жоокерлер той болуп жаткан жерге барып, ал жердеги адамдарды мылтыгыңарды таштагыла деп буйрук беришип, биз ичкериге киришибиз керек деп эле өздөрүнүн талабын кое башташат. Бирок ал жердеги адамдар келгендерди жаман көрүшүп, бир маалда эле ортодо атыш башталып, унаанын үстүндө жайгашкан жоокерлер тойго келген аял эркегине карабай эле чекеден бардыгын аткылап өлтүрүп салышат. Бирок алардын бул кылган нерсеси толугу менен эле кылмыш болчу. Ошондуктан алыста жаткан Даган менен Гас ал жерге келип, өлүп жаткан адамдарды көрүп бир топ эле жаман болушат. Топтун башчысы болсо кылмыш ишин жашыруу үчүн өздөрү тарапка байланышка чыгып, душмандар бизге кол салып жатат деп ал жерде жардырып жиберүүнү суранат.
Ошентип бейкүнөө адамдар өлүп бул нерсени көргөн жоокерлер жыргашып, бирок Даганга бул нерсе жакпай ичинен сыздап оюна бир нерсе келе баштайт. Анда бул окуядан көп өтпөй эле каармандарыбыз мындан башка тапшырмага жөнөй башташкан. Унаада олтурган Даган бир кезде айдоочуну токтото калып эле мен алдыда бир нерсе байкадым деп башчысына айтып биз газ экөөбүз текшерип келели, бул жерде бир нерсе болуп жатат окшойт. Мен бир кыймылдарды байкагандай болдум, биз буктурмага түшүп жүрбөйлү. Жүр анда газ текшерип келели деп газдын каалабаганына карабай эле өзү менен кошо ала кетет. Бирок бул учурда Дагандын ою такыр эле башкада болчу. Көрсө ал газды өзү менен калп эле унаадан алысыраак ала кетип, чөнтөгүнөн уюлдук аппаратты алып жарылуучу затты ишке киргизиптир. Көрсө ал Афганистанда кылып жаткан америкалыктардын жана европалыктардын адилетсиздигине чыдай албай, өзүнүн тобунун кылмышы үчүн жазалап ал жерден качып кетүүнү чечиптир. Көрсө ушул күндөн кийин Дагандагы газдагы өлдү болуп каарманыбыздын жашоосу чөйрөгө айланыптыр. Биз ушул мүнөттөрдө кайрадан азыркы күнгө кайтабыз. Бул убакта УЧД өзүнүн жеке аралында жашоосун улантып, анын жан сакчылары аябай көбөйүп, ал ойлоп тапкан агым тиркемесинин ишке киришине 2 күн калган. Анда каарманыбызга буйрутма берген кыз анын жанына дагы бир жолу келип, сенин буга чейинки аракетиң ишке ашпай калды. Эсиңде болсун, буйрутманы берип жаткан адамдар өтө таасирдүү кишилер. Эгер алардын каалоосун аткарбасаң, сени дагы, мени дагы жок кылат. Анткени аларга сени мен сунуштаган элем десе, каарманыбыз ал аялга жооп берип, ачууланбай өзүңдү басчы, мен маселенин чечүү жолун издеп жатам деп ал жерден кетет. Бул убакта Бьянканын аракетинен тыянак чыкпай бир кезде аны башчысы Элизабет чакырып, биз чөйрөнүн изилдөө ишин токтотолу деп жатабыз, анткени ага каршы эч кандай далилибиз жок. Сен аракетти жакшы эле кылдың, бирок бул иштен четтетилдиң, биз аны жабабыз десе, Бьянка эч нерсени түшүнбөй, мага дагы бир аз убакыт бериңиздер, ал эртең УЧДны өлтүрүп койсо эмне болот десе, башчысы Бьянканын сөзүн уккусу келбей, териштирүү ишин токтоткону болду, эми иш жабык деп акыркы сөзүн айтат. Ошентип Бьянка же жумушунан жыйынтык чыгара албай, же болбосо үй бүлөсү менен жакшы мамиледе болбой, күйөөсүнө келсе, күйөөсү аны менен дагы деле сүйлөшкүсү келбей жаткандыгын билдирет. Ошондо гана Бьянка чындап эле өзүн тоң уйка каптап койгондугун түшүндү окшойт. Бул убакта каарманыбыз кичинекей кайык жалдап ал жака курал жарагын жүктөп, УДЧ жашаган аралга жакын барган кезде кайыктын айдоочусу мууздап салат. Мындан соң ал атайын түз кармай турган шаймандарга мылтыгын орнотуп УДЧны күтө баштайт. Бул убакта эрте менен болуп таң атып калган эле. Каарманыбыздын буга чейинки байкоосу боюнча УДЧ күндө эрте менен сууга түшмөк. Ал адаттагыдай эле туруп алып сууга чөмүлүүгө жөнөп, жан сакчылары болсо өздөрүнүн ишин катуу аткарып, аралдан 3 километр алыстыкта турган кичинекей кайыкты байкайт. Анда жан сакчыларынын башчысы кайыкты текшерип кел деп дароо эле адамдардын бирин жөнөтүп, бул убакта каарманыбыз УДЧнын сууга түшүп жаткандыгын байкап аны атууга киришкен. Бирок кайыкты текшерүүгө келе жаткан адам жакын калгандыктан биринчи ошону өлтүрүүгө туура келип, кайрадан мылтыкты УДЧга такаса, жан сакчылары адам өлтүргүч келгендигин түшүнүп эле УДЧны коргой башташат. Анда каарманыбыз биринчи сууда УДЧнын жанында жүргөн адамды өлтүрүп, акыркы мүмкүнчүлүгү экендигин түшүнүп, дүрбүсү менен УДЧны карай баштайт. Бирок ал дагы кыйтырыл кылып, суунун ичи менен сүзүп, жээк жака жөнөп, кандай болбосун УДЧ суунун ичинде гана жүрүп, жээкке жете алмак эмес. Бул нерсени каарманыбыз чөйрөдө эле сезип турган эле. Ошондуктан бир кезде оогун чыгарып, так эле УДЧнын башына атып аны өлтүрөт. Группа быстрого реагирования 1, мы видим стрелка. Стрелок Ошентип каарманыбыз көздөгөнүнө жетип, бирок бул маалымат ал жерде аябай тез тарап, шаарга тартип сакчылар жайылып өтө ыкчам текшерүү башталат. Анда чөйрө башка аргасы жок экендигин түшүнүп, тартип сакчылардан ачык эле качып жөнөп, унаасын катуу айдап, артта кубалап келе жаткандардан кайра быйтап, акыр аягы тартип сакчылар жетпей калып, каарманыбыз кутулуп кетүү мүмкүнчүлүгүн алат. Мындан соң каарманыбыз унаасын алмаштырайын деп айдап келе жаткан унаасын жардырып жиберет да андан башка унаага олтуруп кетет. Бул убакта Бьянка жаңы жашоо баштайын деп жумушунан чыгып, үй бүлөсү менен жарашып бактылуулукта жашай баштаган. Бирок ушундай күндөрдүн биринде анын үйүнө башчысы Элизабеттин келгендигин көрөбүз. Көрсө Элизабеттин мерчеми башынан эле ушундай болгон экен. Ал чөйрөнүн кылмыш ишин жабылмыш болуп, бирок кайрадан Бьянкага келип, аны жумушка кайтуусун суранып, сен чөйрөнү кармашың керек да, аны түп тамыры менен жок кылышың керек. Бирок бул ишти биз официалдуу эмес кылабыз, ошондо бизге тоскоолдук дагы болбойт. Сен бул нерсеге макулсуңбу десе, Бьянка үй бүлөсү ал нерсеге каршы болооруна карабай эле дароо эле макулдугун берет. Бул убакта каарманыбыз үйүнө жетип келип, үйүнүн аялын дагы баласын дагы таппай коет. Көрсө Нурия буга чейин эле күйөөсүнүн толугу менен ким экендигин билип, баласын алып үйүнөн кетип калыптыр. Бир кезде эле каарманыбызга буйрутма берген аял коңгуроо кылып, алар сенин артыңдан адам жөнөтүштү, экөөбүздү тең жок кылууга аракет кылып жатат деп байланышты өчүрөт. Ошол маалда эле каарманыбыздын үйүнө 2 жоокер курал жарактары менен келе жаткандыгын көрөбүз. Булар көрсө Бьянка менен анын шериги экен. Биз ушул жерде түшүнгөндөй каарманыбызга буйрутма берген адамдар башынан эле Бьянканын башчылары менен мамиле түзүшүп, биргелешип УДЧны жок кылганга аракет кылып, жок кылгандан кийин чөйрөгө байланышка чыккан кызды дагы, чөйрөнү дагы жок кылууну чечишет.
Көрсө Бианканы башчысы Элизабет жөнөткөндүгү дагы ушул себептен экен. Бирок каарманыбызга байланышка чыккан кыз маселенин кайда жаткандыгын түшүнүп калып, аны өлтүрүүгө келген адамдардан кутулуп кетип, бул маалыматты чөйрөгө жеткирип, чөрү дагы коргонуу ишин баштайт. Көрсө Бианка ортодо жөн гана пешка болуп калыптыр. Ал өз оюнда чоң ишти бүтүрүп атам деп чөрүнү жок кылууга келип, бирок ою ишке ашпай, каарманыбыз анын шеригин дагы Бианканын өзүн дагы бир заматта эле жок кылат. Не может. Ошентип каарманыбызга буйрутма берген адамдар ага акча төлөп бергенин ордуна аны өлтүрүүгө дагы аракет кылышты. Күндөрдүн биринде каарманыбыз ага байланышка чыккан кыз менен дагы бир жолу жолугуп, аны менен сүйлөшүп олтурса, ал кыз буйрутма берген адамдын сүрөтүн берет. Анда чөрү мен сөзүнө турбагандарды аябай жаман көрөм деп ордунан туруп кетип бара жаткан жерден тасма аягына чыгат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы бүтүп калды. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, көпчүлүгүбүзгө жага турган чакан сериалдардын атын билген болсоңуз жаза кетиңиз.